Мен bir dagı bir tuğanım, baldarım, bir tuğandarım. Menen siler hiç kanday mamile kılbaşыңar gerek. Eğer kimdir birөө menen süйлöşüp koya turgan bolsoңор, telefon menen daşı süйлöşkөн bolsoңор, жоопко тартыласыңар. Кызматтуу бийликтөөгө алынасыңар. Bir dagı menen жакындарымдын тапшырмалары болобу, суранычтары болобу, өтүнүчтөрү болобу, hiç kanday аны аткарууга силер милдеттүү эмессиңер. Жана аткарышыңар керек эмес. А эгерде кимдир бирөөңөр тымызын менин жакындарым менен сүйлөшүп, телефон аркылуу байланышып, жолугуша турган болсоңор, билип эле калсам, кызматтык иликтөөгө алынасыңар. Түшүндүңөрбү? Эстен чыгарбагыла ошону. Мен мына силердин алдыңарда, силердин жетекчиңер катары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары, силерди мына алдыңардагы туруп ачык айкын бетиңерге ушуну айтып атам. Эч качан мен өзүмдүн жеке проблемамды кызматка аралаштырып чечпеймин. Бирөөңө дагы менин үйүмдүн же туугандарымдын, жакындарымдын проблемасын чеч деп эч качан тапшырма берген эмесмин, мындан ары да бербеймин. Мына ушуну эсиңерге тутуп алгыла. Себеби биздин ушуга чейинки бийликте отургандар ошо үй бүлөлүк кланды киргизишип, кайсыл бир туугандарыны бир облустарды контролдоштуп, же бир организацияларды контролдоп койдуруп, же болбосо бала чакаларына ошол адамдар кызматтык абалдагы адамдар менен чогуу иштешкендин негизинде элдин нааразычылыгы туулган. Биз ар бир күнүбүздү, ар бир айыбызды, ар бир жылыбызды мамлекеттин кызыкчылыгына гана иштетишибиз керек.